Пранк деген нерсе бар, Бул тамашалашам деп адамдарга кээ бирлерди өлтүрүп коюп атат. Кээ бирлердин намысын тебелеп салып атат. Айрыкча жана блогер, ютубер деген нерселер бале болгон пранк деп. Акчасын уурдап алып туруп деле пранк дейт. Уруп сабап салып туруп деле пранк дейт. Өткөндө бир мектептин бүтүрүүчүсү болушунча мугалимдерди, эжеге агайлардын бардыгыны 10 жыл сабак берген бардыгыны айыптарын айтып, шыбап бүтүп алып туруп, аягында пранк деп коюп атат. Тамаша. Ушундай тамаша эле которулат тура. Бул жөн эле тамаша болчу. Бул харам бул. Эшиктин жанында мына жерде жашынып туруп, келгенде "О!" деп чочтасың го. Бул харам. Себеби билбейсиң ал адамдын деңгээли кандай. Давлениеси көтөрүлүп келатабы, приступу барбы, башка барбы? Андай чочутканда өлүп калгандар бар. Азыр пранк дегендер бир жалбырактарды кийинип алып, жануардын кийимин кийип алып, башка болуп, же болбосо скелеттин жанында туруп алып, сүйлөп башка кылып коркутуп атат. Бунун бардыгы харам. Бул күнөө бул. Тамашалашканда ошол адамдын көңүлүнү көтөрө турган сөздөрдү айтып, тамашалашкан бул сүннөт. Тамашалашуу болот, бирок чындык менен анан адамга зыян бербей турган деңгээлде тамашалаш керек. Басынтып жүрө турган тамашалашкан кээ бир учурларда ашыкча тамашалашып, кээде исраф кылып таштап атабыз. Тамашалашат экен деп туруп, апарып жаңы үйлөнүп аткан келин менен кызды тортко апарып башын матырыпчы. Ал торт ол жей турган нерсе го, тамак. Үстүнөн бери кийимдерден бери бардыгы өлүп, ал $1000 кийинип атат ал кийимди. Ушуга окшогон нерселерди эске алыш керек. Жана пранк деген нерсени токтотуш керек өзү. Бул харам бул.